Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул алыскы Москва шаарынын ичинде Салияжа. Салияжанын буйртмасы менен келдим. Ошол жерде эжем 58 жашта дейт. Эжем 58 жашта, эжемдин аты ким эле? Мария. Мария деген. Андан кийин агам аты ким акебиздин аты азыр? Жолдош эже тилекке каршы бүгүн жумушунда болуп калыптыр, Жумушунда болуп калыптыр, бирок аны да барып куттаганга аракет кылабыз, Кудай буйруса. Андан кийин дагы эжебиз бар эле. Ким эле 3-чү торттун ээси? Ошол тагам ол, Арып тагам. Арып деген тагасы. Сиз кимиз болосуз? Мен сиңдисинин баласымын. Сиңдисинин баласы бизге толуп чыкты. Бул жак сиздин келинчеңизби? Келинчегим. Рахмат. Азыр биз ушу туулган күн ээлерин сюрприз жасоо үчүн кирип барайлы, кана жүрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Мады деген айылы. Мады деген айылына келдик. Азыр биз алдыда сиздерди дагы бир сүйүнүч менен ортоктошулабыз. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Папараццалар көп кол бuyakta. Жүрүңүздөр. Кире бериңиз, сиз алдыга башлай бериңиз. Еще один цветок. Еще один цветок. Кана, жүрүңүздөр. Кире бериңиз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Келгиле. Эне кандайсыз, жакшысызбы? Рахмат. Салия деген сиңдиңиз бар беле? Салия деген. Ушул менин программасына менин дагы эжем татыптуу депчи. Ушул жакшы ниетин билдирип, ошо мени жөнөттү эле. Мен азыр ушулдан пайдаланып, сиздин үйүңүзгө келип калдым, мынакей. Келе. Жүрө бериңиз, бул жака жүрө бериңиз, Кыштын айында кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Атыңыз Мария же? Атым Мария. Канча жашка чыктыңыз эже? 58. 58 жаш. Эч ким ойлобойт го сизди. Аябай жаш көрүнөт экенсиз. 60га жеттим деп кайгырып атпаймынбы? Салия эже, ушул менин дагы эжем бүгүн ушул туулган күнү урматына ушул адамдарды чакырып, өзүнүн жакшынакай бир жеке өздүк майрам белгилеп жаткан учуру деп жөнөттү эле. Азыр бир байланыштырып коесузбу Салия эже менен? Бизди күтүп атты эле. Садак болой. Бир учураштырып кое туруп. Асакал, сиз ким болосуз? Жолдош болосуз. Бүгүн майрам турбайбы сиздердин үйүңүздөрдө? Чоң майрам, Рахмат. Атыңыз ким сиздин? Сен Атыңыз? Жолдош. Бизге бул айда сюрприз көп кетти. Сюрприздер көп. Сиз билдиңиз беле, билбедиңиз беле? Билбедим мен. Эч ким айткан жок. Айткан жок, эч нерсе билбедим. Эч нерседен кабарым жок. Кече балдарым сюрприз кылып ушу улуг атага чакырып, айтып атам, аябай кубанып, толкунданып, давлениям 130дан түшпөй атат. Анан бул сиңдим менен неме кылбадым. Ар дайым жашыл болуп жүрсүн деп, атайын ушундай жаш болуп жүрсүн деп сизди эч качан бияка бериңиз, сүйлөшө бериңиз. Салия эже, мынакей. Айланып кетейин. Жаман немен күчтүү да сенин. Бардыгыбызга ар дайым ушундай жакшы нерселерди кабарлап турасың, башың аман болсун. Айланып кетейин. Эшикке чыгып эркек болуп, үйгө кирип аял болуп. Рахмат. Жаман чочуттуң го бизди. Солоңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Эре чебере кыра көргүлө. Марije, өмүрүңүз узун болсун. Мен сизди жакшы көрөм. Ой, садак болуп кетейин. Бул кубанычтын көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы бул. Кубанычтын көз жашы бул, албетте. Мына аллейда бүгүн турабы? Неме да? Апасы кана киши эмиз койго, апасы ham жок кетип калды.
жалайын жайганы кетип калам. Дагы сени жакшы көрөм, Салия. Сагындым мен дагы сени, рахмат сиңдим. Ар дайым өзүңүн балдарыңа, онон сырткары бир туугандарыңа ар дайым туулган күндөрүн, майрамдарын эч курук койбойсуң. Кудайым сага күч кубат берсин. Курундай доомат ажал өлүм бөтө кырсыктардан алыс кылсын. Таңың ар дайым кутмандуу таң болуп турсун. Жакшылыктар жамгырдай, кардай жаап турсун. Үй бүлөң менен тынч бол. Аса тиле көрбөгөн жакшылыктарды өзүң көр, балдарыңыздан уйларын көр. Илайым ушу сени ажыга апара турган уул кыздардан болсун. Туугандарыңдын арасында дагы сый-урматка татыктуу бол. Сени жакшы көрөбүз. Рахмат. Ошо жерде болсоң дагы ушундай иштеп, эмеңи ойлоп, уюштуруп ушундай жөнөткөнүңө рахмат чоң. Кем болбо. Эже жолдош эке, бул жака туруп турсаңыз азыр. Бул ушул мына ушул берип аткан Барбол фирмасынын торту. Ар бириңиздерге дагы бир агабыз дагы жок болуп калыптыр азыр, эми жумушка байланыштуу. Үчөөңүздөрдү бир куттуктайын деген Салия эженин ниети болгон. Салия эже мына берки тагаңыз болобу, тайкеңиз болобу, тилекке каршы жумушунда болуп калыптыр да. Бирок аны дагы муттаган аракет кылабыз Кудай буйрса. Бирок азыр ушул негизги адамдардан интервью ала берели. Жолдош аке, мына ушул байбичеңиздин туулган күнү экен. Канча жыл болду баш кошконуңуздарга, турмуш курганыңыздарга дегендей. Канча балалуу, чакалуу болдуңуздар дегендей. Энергиле тур. Канча жыл болду? Эсте дагы жок эми биз. 85-жылы үйлөнгөнсүздөр, турмуш курганбыз. Ошондо 37 жыл болуптур, жарым кылга жетейин деп калыптыр. Эми учурдан пайдаланып, ушуга чейин айтпаган сөздү мынакей Мария эжебизге бир айтыңчы, мындай жүрөктөн чыккан сөздөрдү бир мактанчы. Сиздин байбичеңиз кандай адам? Карыган апаң эле болуп калат экен азыр. Эми чынын айтсам кичинесин эле түзүк болгон үчүн жашап атабыз да, жакшы болгон үчүн. Начар болгондо жагын эле алмаштырып салат элек, азыр жакшы, рахмат. Ушунчалык эки кызды бир уулду чоңойтtu. Рахмат. Азыр мына ошо жашка келсе дагы азыр балдар бакчасында жаш балдарга тарбия берип атат, тарбиячы болуп эмгектенет. Рахмат. Канча балалуу болдуңуздар эми? Эки кыз бир уулду чоңойтtu. Эки кыз бир уулду чоңойткончо кандай турмушту баштан кечирдиңиздер? Не жумуш кылдыңыздар? Сиз эмне жумуш кылдыңыз дегендей? Бардык нерсени эми але сайыз бузулгандан биз экөөбүз тең сайыздын адамыбыз. Сайыз бузулгандан көп эле кыйынчылыктарды көрдүк. Ошолордун баарын көтөрө билдик. Бири-бирибизде эр шапкак болуп. Мен органда иштеп пенсияга чыктым. Сиз милицияда иштедиңизби? Милицияда иштеп пенсияга чыктым. Бул ошо азыргача балдар бакчасында эмгектенет. Тарбиячы болуп, Тарбиячы болуп. Ошентип жүрүп ушул 3 баланы чоңойтуп элезеге жеткирип, бүгүнкү күндө баардыгы өзү менен өзү. Баардыгы жайын таап кетишкен, бала чакалуу небере. Канча небере болуп калды? Али эсептесек барып кетет. Эсептөй эле коелу, эсеби кете берсин, саны кете берсин андан ары карап. Мына эң кенжеңиз. Чоң аксакал акам Келиңиз. Бул Мария эженин сиздин бир тууган акаңыз бар. Жакшы. Мария эже жана аябай толкундонуп бир ыйлай бердиңиз да. Бул ушул 58 жашка чейин ушундай сюрприздин болду эле болбоду беле ушундай бир өзгөчө мен менен программасы аркылуу видеого тартып дегендей. Видеого тартылып болгон эмес, бирок ошол Санкт-Петербургда жүргөн кызым ошо ишкана менен Дубайга барып отурсам, ошол жерде бир таксистен сюрприз жөнөткөн экен, ошондо бир толкунданган сюрприз болуп ошондо. Кечегиде мына балдарым дагы чогулуп, мына Кайрат балам Улугатага чакырып ошол жерде аябай катуу куттукташтым. Мына азыр ошо айтып атпаймынбы, давлениям больницага түшүп атам. Эми 140тан такыр түшпөй атат да. Азыр бул программа келгенде анын баарын унутасыз эже. Бул программа ошо сизге окшогон эжелердин, энелердин дарысы. Азыр мына ушул жолдош акебиз айтып кетти да, мына ушул 37 жылдан бери жакшы адам болгон үчүн жашап жүрөм депчи. Бул жолдош эке мына ушул дагы бир суроо калып кетиптир. Ушундай ак куудай болгон энебизди кайсы жерден таап алдыңыз? Каяктан таап келдиңиз? Же Бул өзү мындай ата-энелер тууганчылык жагыбыздагы бар. Анан буну пакта таладан таап алгам. Илгери Сазмалда пакта тепчи, пакта. Анан мен эжем кыздар бригадасы бар эле, ошо кыздар бригадасына бул жумушка барган. Мен жаңы армиядан келгенмин, 84. Ошол жерден таап алгам.
Ал мезгилде армияга барбагандарга ушу кыз келиндер турмушка чыкчу эмес экен да. Ошо мен баргасам ошол жерде 1-2 жүргөн экен, бунун артынан чуркап. Армияга барбаган экен, булар ошо барбаган экен да, мен келгеним үчүн мага сразу эле жабышты десеңиз. Анан мен кайнатам жакшы киши эле, ошондон барып сурансам эле макулдук берген. Жакшы. Мынакей жанатан бери жакшы сөздөрдү ушу Жолдош акебиз да ушундай толкунданып, жүрөгүнөн чыгарып, барбалаңдап айтып атат да, Мария эже. Ушу өзүңүз ушул агартуу тармагында иштейт экенсиз, эми бала тарбиячы катары. Канча жылдан бери иштейсиз? Өзүңүз жөнүндө бир аз кеп болсаңыз. Мен ошо 2005-жылдан бери ушу Мадайыл өкмөтүндө Аксамай балдар бакчасы уюшулгандан баштап ошол жерде эмгектенип атам. Азыр тарбиячы болуп, ого чейин ошол жетекчибиздин эң жакын адамы болуп кызмат кылдым. Азыркы күндө дагы ошо балдарды тарбиялап атам. Иштеп атам. Салия эже сиздин бир тууган сиңдиңизби? Менен кийинки ошо сиңдим. Жалпы канча бир туугансыздар эже? Биз өзү 13 бир тууганбыз. Ошо 5-6-чысы ошо Салия. 6-чысы Салия сиңдиңиз, э? Мен 4-чүсүмүн. 4-чүсү. Азыр кыздардан аксакал болуп калдым, чоң эжебиз өтүп кетти. Жана ушул жолдошуңуз айтып кетти да, мен апам болуп калган депчи. Бул жолдош акенди дагы издеп каласызбы кадимкидей эле, сиз деле бир жакка кетсе, аяк бияка кетсе? Ошол баягы адат да, эртең менен ишке жөнөтөт. Уктап калсам ойготуп, намазга да тургузат, шартымы түзөт бүт ошо душтарды кылып, үйдө суу кылып, кармап, жылуу коруп, эртең менен узатат. Кеч келгенимде ошо сырттан келатканда эле мага адат болуп калган, ошо мына бул турдагы айнекти карап кирем. Ушул жерде барбы, жокпу деп, эгер жок болуп калса, шаш эле ошо чечинбей туруп, балдарыман сурайм, атаң каяка кетти деп. Мынакта десе, тынчып отуруп калам, анан билбейм, айтпай эле чыгып кетти десе, күтүп калам. Каяктарга кетип каласызбы, айтпай эле караганда эми сиз дагы. Бизде кечке үйдө бекербиз менен көчөгө чыгат, анча жолдоштор бар, достор бар, анча-мынча ишне айланып. Эми мына ушул мына жаратан бери айтылган сөздөр, мына сизди мактап атат, мына баардык шартты түзүп берип койгон, мен ушундай папа эстеп келатат деген үчүн мынакей сизден дагы жаш көрүнөт экен эжебизчи. Ошон үчүн жаш көрүнөсүз да, же. Секрети ошол. Жылуу чай, ысык чай, жакшы сөз адамды эч качан картайтпайт. Эми ушул туулган күн урматына келген коноктор бирден сүйлөй бериңиздер жанына келипчи. Булдар сиңдиси. Ана эже, бул адам сиз үчүн кандай адам? Мен бир тууган сиңдиси болом. Бир туугандарым, сиздердин уда келген туулган күнүңүздөр менен куттуктайм. Сиздерге каалоорум ушу ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай. Жашооңуздарда дайыма ушундай сюрприздер көп болсун, сүйүнүчтүү сюрприздер. Дайыма ушинтип биргеликте биздин атабыздын ата, энебиздин ордуна эне болуп, биздин жакшылыктарды тең бөлүшүп жүрө бериңиздер. Сиздин жашооңуздарда дайыма жакшы күндөр көп болсун. Туулган күндүн көп жылдарын тосуңуздар. Туулган күнүңүздөр болсун. Мынакей дагы бир сиңдисине сөз берели, мына ушул учурдан пайдаланып жүрөктөн чыккан сөздү айта бериңиз. Кымбаттуу эжем, жездем, менин эң жакын адамдарым, сиздерди ушул туулган күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жашооңуздар дайым ушундай жакшылыктарга толсун. Үйүңүздөрдө дайыма ушундай кубанычтын гана күлкүсү болуп турсун. Жүзүңүздөрдө ыйлаган болсоңуздар кубанычтын гана көз жашы болсун. Ушундай туулган күндөрдүн дагы көбүн жашап экөөңүздөр кошо карыңыздар. Узак жашаңыздар. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Салия деген эжебиздин сиңдилери сүйлөп атат, бир туугандары сүйлөп атат, жакшынакай сөздөрүн уруп атат. Салия эжебиз жакшынакай мындай болгон гүлү менен жолугун, анан сизге экөөңүздөрдү мен байкап калдым. Бир күндө төрөлгөн, бир тууганыңыздар бирдейби? 12-13. Эми ошондо баарыңыздар экөөңүздөр бирдей экен, а? Бирден ушул Барбол фирмасынын тортун болгону дагы ушул оригинал тортун деп жөнөткөн, экөөңүздарга бирден торт алып келгенбиз. Аны дагы ширин катары, шириндик катары жеп койсоңуздар, ширин болуп жүрө бериңиздер ар дайым, э? Бир эжебиз келип кошулду. Сиз кимсиз? Мен жеңес болом, жолдош күйөө балам, бөлөм болот бир тууган. Мен бул экөөнө жакшылыктарды гана каалайм. Ушул айтылган тилектердин баардыгы түз кабыл болсун, өмүрлөрү узун болсун, ден соолукта болсун. Дайыма эле ушундай сюрприздер менен ушундай балдардын жакшы күндөрүн көрүп жакшылыкта жүрө берсин. Рахмат эже. Бул сиздин туугандарыңыз эже, Мария эже, командаңыз аябай кыска нуска, аябай так жана даана сүйлөйт экен, э? Рахмат, бар болуңуздар. Кана эми ушу бир тууганына кезек берели, бир тууган. Эң чоң агасы. Мен карындашым, буяк күйөөладан да тууганбыз бөлө. Эми экөө
қолашып төрөлгөн экен, эми ушу қолашып тең арып ойноп күлүп жүрө бергиле. Ден соолуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, неберелердин күнүн көргүлө. Жакшы турмушта ушу жыргалчылыкты орду сүрүп жүрө бергиле. Рахмат. Ой, рахмат аке, рахмат аке. Сонун сөздөр, бул сөздөрдү каяктан жаттап алгансыздар? Аябай сонун сөздөр го. Келиңиз эми, сиздер да сүйлөй бериңиздер эми ушул жаштын тилегин берет дейт. Биздин балабыз. Неберебиз. Ата энеңиз үчүн бир өтө бир төгүлүңчү гана. Атам менен апамдын туулган күнү менен. Келиң, ортосуна туруп алыңызчы бир ата энеңиз. Атам менен апамдын туулган күнү менен куттуктаймын. Бул дүйнөдөгү баардык жакшылыктардын баарын ушул эки инсанга каалайбыз. Анткени бул инсандар болбосо биз дүйнөгө жаралмак эмеспиз. Бул дүйнөнүн түркүктөрү ушул инсандар болуп саналат. Тозоктун кайсыл жерде экенин билбейбиз, бирок бейиш ушул апамдын таман астында. Атам болсо үйдүн түркүгү болуп эсептелет. Үйдүн мен кенжесимин. Эки эжем алыста болуп келе албай калды, бирок ошондой болсо да алыстыгын билдирбей кечээ күнү апам менен атамды жакшынакай кылып куттуктап, белектерибизди, бечкектерибизди бердик эле. Ай, рахмат. Мына ушул эки адамды кантип сагынасыз? Ушул эки адамды. Мен күндүгө сагынам, ырларымда сагынам, жумушта сагынам. Бердик эле, бардык эле, баласы сагынгандай эле. Анда бир ата эне үчүн бир өрүңүздү бир төгүп коюңчу, ошон үчүн бекеринен айтпаптым да, төгүлүңчү депчи. Сиз Видеода айткан. кана бир жакшы бир ырларыңыз бар дейт. Эненин ыйык тешет тилегүнүн, эненин ыйык тешет тилегүнүн. Энедей бактысыздай жоктур чыгар, ушул ата энелер ар дайым болсун ыйык деп ушул ырсактары бар. Өмүрлөр узун болсун, бактылуу болгула, биздин пешенебизге ар дайым бар болуңуздар. Узак өмүр сүрүп жашаңыздар. Ай, рахмат, рахмат, урматтуу көрүшөрүм. Эң кенже баласы Кудай буйрса, ушул эки адамды 100дөн ашырып берем деп турасызбы, бир кол менен кайраттанып, Ооба. Менин атым. Атыңыз да кайрат. Мынакей караңыз, баар жок нерсе топ келип атат. Демек 100дөн ашат Кудай буйрса, Кудай кааласа. Буйрса. Ал үчүн эмне кыласыз эми? Кандай кылып ашырасыз 100дөн? Көйлө жаман көрүндө 100ге жетпейди экен. 100дөн деле ашса болот, анткени адам канчалык көп жашаса ошончолук жакшы эмеспи? Арабыздан эрте кеткенден көрө карыса дагы төрүбүздө болуп, ушул ысык чайыбызды берип, кызматыбызда жүрсө, ошол биз үчүн сыймак. Бакыт, Биздин неберелер, чеберелер үчүн батасын берип, ошол жерде төрүбүздүн көркү болуп турган, ошол биз үчүн чоң. Ай, рахмат, рахмат. Бул сонун сөздөр болду. Ага чейин ушул аралыкта бир энебиз келип кошулду, мынакей жаркыраган. Сиз кимиз болосуз? Мария менен Йолан Жолдош экөөнүн туулган күндөрү кут болсун, өмүрлөрү узун болсун. Бала чакасы менен экөө тең көрүп, тең арып, тең карысын. Бири байып байган байбиче болсун, бири калпакчан бакай чал болсун. Экөө тең баардык балдарын жакшылык көрсүн, небере чебере көрсүн. Дайым ушу тойлордо жакшылыктарда көрүшүп берелик. Ушул Салияга дагы рахмат. Салия өмүрү узун болсун, балдары менен тынч болсун, жакшы жүрсүн, садак болуп кетейин. Тынч болгула таалада жүрсүңөр дагы. Ай, рахмат, Тынч рахмат. болсун, неберелер чоңое берсин. Энелердин тилеги сөзсүз орундалат дейт. Келиңиз, байбичеңиздин жанынан турсаңыз эми сизди бир мисал иретинде тартып аткандан кийин Жолдош ака, биз бул энелерди сиздерди тартып аткандардын себеби мисалы сиздер үчүн биринчи кезекте архив болуп калат, эстелик болуп калат, ушу алыста жүргөн бир туугандарыңыз үчүн, балдарыңыз үчүн эстелик болуп калат. Ал эми сиздердин дагы бир образыңыздар коомго өтө пайдалуу. Себептен бул чоң идеология. Кийинки муунга сабак иретинде тартылып атат да. Кийинки муунга мына ушул сиздердин ар бир айткан сөздөр сабак болсун, Энебиз сүйлөп кетти жакшынакай сөздөрүн, энебиз. Келиңиздер. Силерге рахмат, силер дагы өмүрүңөр узун болсун. Кошконор менен кошо каргыла, бала чакаңар менен тынч болгула. Дайым акпат алып, байпайган чал болуп, өкмөт тең алып. Келиңиз, бул жака туруп алсаңыз, могу жарыкта сиздин бетиңиз көрүнбөй калат экен, бул жака туруп алыңыз, Бир кушумда иш. Тагабыздын кызы. Айта бериңиз. Урматтуу Мариям, жездем, сиздерди туулган күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге узун өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Ар дайым жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Ушундай бала чакаңардын, неберелериңердин үзүрүңөр мындай уудан
урмат кыздан кызмат көрүп, Акчач, Сарытеш, бай биче болуп көп жашаңыздар. Ай, рахмат. Сонун болду. Куттуктоочулар барбы жокпу? Эгер куттуктоочулар, мынакей, бул Шариянын кыз баласы. жигитибиз дагы. Туған күндеріне құттықтаймыз. Ардайым ушинтип жарқырап жайнап жүрө бериңиздер, бир туугандардын арасында бар болгула, бактылуу болгула. Сүйгөндөн мен дагы не дешти билбей атам, аз айтылган сөздөргө кошулабыз калуу тилектерге. Ошо небере кыздардын урматын көрүп жүрө бериңиздер, бактылуу болуп. Сиздер дагы балдарыңыздардан ушундай сый урматты көрүңүздөр, Бар күн сюрприз кылып куттуктап жүрө бериңиздер, ишиңерге ийгилик силерге дагы. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушу сиздердин дагы. Рахмат. Эми ушу учурдан пайдаланып, жолдош экем, ушу Мария эжебиздин туулган күнү экен, сиздин да туулган күнүңүз экен, кош майрам экен дегендей бир жакшы бир ырдан содолонуп койбойсуздарбы бир? Аккордеон менен бе? Сиздер коштоп турасыздар анда, сиздер коштоп турасыздар гана. Бул жактарга туруп алсаңыздар, жакыныраак жолдош экен менен туруп алыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол эң кичи баласы бир аз чыгармачылыкка жакыныраак экен. Азыр музыкалык аспаптарын даярдап атат, аккордеон чертип, ушул ата-энесинин урматына өзүнүн бир жакшынакай чыгармасын тартуулаган турат. Кайрат мырза, кайсы ырды тартуулайын деп турасыз? Азыр мындай да ойго ырды эле келди. Жанына келип алыңыз, бул жака энебиздин жанына келип алыңыз. Мындайраак тура бериңиздер, бул жак ысык көрүнүп отурушойт. Дагы жаныраак туруп алыңыздар, мындайраак. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай чыгармага орток кош болойлу. Анда эмесе, энекем менин байлыгым деген чыгарманы аткарып Al param sizge akşulu
тенем менен Караңыздар, жүрөктөн чыккандар ушул Кайрат мырзанын ушундай көз жашынан сырткы ырдап аткандагы ушунчалык бир баягы образынан билинип турду. Ушунчалык ал арада ушул Мария эжебиз жашып турду, ушунчалык толкунданып, сүйүнүчтөн жүрөгү ушундай ээрип балкып турду, туурабы Мария эже? Ал эми Жолдош агабыз болсо аябай сыймыктануу менен карап турду. Бул көз караштарды урматтуу көрүүчүлөр сиздер деле көрүп байкап турасыздар. Кийин комментарий калтырыңыздар. Сизге рахмат, чоң рахмат Кайрат мырза. Ушундай өнөрүңүз бар экен, бизге кайрылыңыз. Сөзсүз биз сиздин чыгармачылыгыңызга колдоп кубаттап көрсөтөбүз, Кудай берсе. Аябай сонун үнүңүз бар экен, мукамдуу үнүңүз бар экен. Анан сонун аспабыңыз да бар экен, аспабыңыздагы ушул музыкалык аккордеон деп аталган. Өзүңүзгө аябай жарашат экен. Ийгилик сизге. Кудай берсе сизден бир сонун ырчы чыгат деген бир чоң тилекти билдирели айына. Кыргыздын сыймыгы. Музыкалык окуу жайында Ош мамлекеттик университетинин 4-курстун студенти экен мынакей Кайрат мырза. Мынакей биз YouTubeга коебуз, ырын толук турда. Ошму сыймыктанат, кыргыз эли сыймыктанат, Келиниңиз эң кичүү келиниңизби? Эң кичүү. Бир эле келиним бар. Бир эле келиниңиз бар экен. Мынакей сизге өтө оор суроо дейм мындайга. Сизге ушул адамдардын жашоосу сизге бир 70% көз каранды да. Ушул энебизди кантип жапжаш кылып, атабызды кандай жапжаш кылып сактап жүрөсүз? Секрет тамактарыңыз барбы, секрет сөздөрүңүз барбы дегендей. Айлашыздан дейсиң. Келин сөзүнө кулак ташайлы. Мен бүгүнкү болуп жаткан апамдын туулган күнү менен биринчи ирет куттуктап кетейин. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Улдарыңыздын, кыздарыңыздын бешенесине бар болуңуз, эч качан оорубаңыз. Атам экөөңүздөр тең карыңыздар. Ошо туугандар баарына ден соолук каалайм, тынччылык каалайм, үй бүлө бакыт. Эми сырдап кетет. Кайсы тамактарды жасап бересиз? Энебиз менен атабыз кайсы тамактарды сүйүп жейт сиздин? Көбүнчө оромо, манты, духовка, самса. Анан чөп-чарларды кошуп, айрымдар ушу көп жашасын деп бир нерселерди кошуп бересиз да, айтпай деп, Сөзсүз түрдө мынакей бир эжебиз аябай туура айтты. Ушу сиздин ар бир жасаган тамагыңызга ушу мээримиңизди кошуп бересиз да. Ошон үчүн энелер ар дайым жапжаш, кубаттуу, кайраттуу жүрөт, Ушул учурдан пайдаланып, ушу жалпы келиндерге айтып коюңузчу, кайнене менен кантип дос болуш керек? Келиндерди эми кайнене менен дос болгондо биринчи ушу келиним экөөбүз деле айтып кетейин, анан ошодон дагы ошол кайнене келиндерге сабак болор. Мен келиним уктап калса уктап калдың дебейм, кечигип калса кечиктиң бирдемеден дебейм. Камдарын мага айтып турат, экөөбүз аябай сырдашпыз. Апасын айтпаганда мага келип айтат, апа мындай керек болуп атат, мындай деп. Анан мен буга акырын сурап коем. Атаңы экөө эле балда ошо тамагын берип, Кайрат экөөнү жуунтуп, кийинтип, тазалап турсак эле болду кызым. Сен ошо аракет кыл десем, аябай жакшы келиним, бирок эртең менен туруп ар дайым завтрак ошо духовкадан эмесин, билинчигин, самсасын, биринчи молочный тамактарга өтө кыйын. Бул ошолорду жасап, кекс пирогдорун жасап алганан айнекти келип чертет, бакырып кыйкырып айтты дагы. Даяр болсоңуздар чыгыңыздар, мен столго тамакты даярдап койдум дейт. Ичип анан мен тамакты жеп, чайым ичип алып, мен ишке кете берем. Эртең кечке келгенге чейин дагы баардык иш ушу түйшүк ушунун моюнда болуп калды азыр. Атасы менен бирге. Атасы отун алып келип, отун жагып берет, келиним тамак бышырат. Сиз жумушта болосуз, атасы экөө кызматта экен да. Сиздер кызматта экенсиздер да. Качагар да. Келинине от жагып берет. Жакшы өтүк алып берген, бир фуайк алып берген. Аны бат-бат жаңылап турат. Жаңылап турат. Жыштырбады деп жаңылап турат. Ошондой дем да. Ооба. Ошо көбүнчө үйдө болбойм да мен. Ошо эртең менен кетип кеч келем да. Ушу кичине болсо да ушу мамлекетке салымын кошуп атам деп өзүмчө сыймыктанып калам. Албетте, Мария эже, бул ушул бала бакчадан башталат да тарбиянын негизги булагычы. Ошон үчүн ушул сиздердин берген билимиңиздер менен азыркы өсүп келаткан, тарбиялап аткан балдарыңыздарды ким билет келечеги? Балким бир президентти тарбиялап аткансыздар, балким Кыргызстандын бир бычакка саптуу жигиттеринин командасын тарбиялап атасыздар. Жок эле дегенде Кыргыздын армиясына, Кыргызды коргой турган бир жигиттер тарбиялап атасыздар. Сизге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Жолдош эке да аябай тамаша көй адам экен, ак жүрөк адам экени көрүнүп турат. Келини менен да арачылыкта тамашалаша калат экен анча-мынчачы. Тамашалашат.
Анан кеч келем дейт Мария эже. Бир аз кызганып телефондорду чала калып дагы анча-мынча каякта жүрөсүң деп сурап каласызбы? Жок, эми мурун бир 30 жыл мурун анча-мынча сурайт эле. Азыр айтпайсыздар. Азыр алысыраак болгон жакшы. Кечирээк десеңиз. Телефонум жок менин телефон. Телефонуңуз жокпу? Мали неме кылып койгонбуз да, бул азыр биздин үйдө биз пенсионер адамбыз, бул жумушта сеерде мен келине көз жасап түзөп айдаңыз деп акча таап бердим. Айга иштесин. Рахмат. Шунчалык. Айлык азыр жакшы болуп калды. Азыр эми жакшы болуп калды айылыңыздар, Кудай берсе ушул башчыларыбызга рахмат. Мекен иштеп жүрүштү, ошо эл үчүн деп ошого канат кылып иштеп жүрүштү. Азыр эми айлыгы жакшы, мына мамлекет ишине карап мугалимдерде. Айлыгы көбөйүп калды, жакшы. Эми кем болду, эртең мен жасап 300 сомдон алып иштеп жүрдүм да мен ошо. Кезинде бир мезгилдерде. Кийин анан көтөрүлүп 8000 болду. Одан кийин анан кайра түшүрүп берди 6000ге. Эми Кудайга шүгүр эми. Секрет деп коюңуз азыр көйгөндөн кийин адамдар айлыгын айтпай калчу эле. Көйгөндөн ооба айтпай эле коеюн эми. Өлкө башчыбыз Садыр Жапаров келип, мына Камчыбек Ташиевдер келип, өзүмчө ошо кыйла жылыш бар деп ойлойм да азыр. Мугалимдерге да жеңилдиктер бар, аябай. Ал үчүн биз колдоп кубаттап туруш керекпиз. Кудай буюрса жылдан жылга жакшы болуп баратат. Кийинки жылы мындан да айлыгыңыздар көтөрүп калышы мүмкүн, туурабы? Үмүт кылабыз. Жакшы үмүт кылыш керек. Үмүтсүз шайтан деп коет, туурабы? Биз үмүт кыла берсек, колдоп турсак, Кудай буюрса мамлекетибиз өнүгөт. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушу Мария эже менен Жолдош акени, ал эми бир тайкебиз да бар эле, бирок тилекке каршы ал катышпай калды, эми жумуш шартка байланыштуу. Автобус айдайт экен, бирок анын деле ушул тиги берегин алып келген эле ким тортун берип коесуздар, эгерде биз жолуга албай калсак, биз айтып кое берели. Бирок ошондой болсо дагы ошол аты жөнү ким? Арап Алтыбаев. Арап Алтыбаев деген троллейбус айдайбы, автобус айдайбы? Ош шаарында 13-автобус айдайбы? 13-автобус айдаган Арап дедиңиз, Арап агайыбызга ушул жерден деле салам жолдоп кое берели. Бул саламдыбайды ушул Салия эже дагы өзү аты Салима экен, өзү Салия деп коет экен. Салия эжебиздин да куттуктуу болсо сизге ушул буйруй берсин. Себеп дегенде чын ниеттен ушул үйгө жөнөттү эле, бирок сиз болбой калдыңыз. Ошондой болсо дагы сизди куттуктайбыз. Анын да туулган күнү же кандай? 11 аныкы 11. Эми ошондо катар болуп калат туулганыңыз. 11, 12, 13 менин. Майли, жакшылыктар көп болсун. Кийинки жакшыларда да балким кошуп жакшы кылып тартып каларбыз. Балким звонок кылып туруп кошуп койсоңуздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Арап аксакалды да кошуп коеюн деп ойлоп атабыз. Ролдо болсо ала албайт экен. Эгер ролдо боло турган болсо ала албай калат. Бирок бир жолу кылып көрө бериңиз, бир аракет кылып көрөлү. Салеже, азыр биз программанын жыйынтыктоочу туруна да келип калдык. Кудай буюрса, бул калган бөлүгүн жакшы маанайда, жакшы көңүл менен улай бересиздер. Ага чейин сиздер бир жакшы бир бата берсеңиздер, себеп дегенде бала чакага сиздердин батаңыздар, сиздердин тилегиңиздер, сиздердин пикириңиздер ушул түз эле барып тийсин, а? Салып атасызбы? Жумушта болсо неме болбойт. Азыр биз ушул 13-автобусту айдаган Арап агайыбызга телефон чалып атабыз, бирок жумуш мезгилинде балким телефонду көтөрө алабы, көтөрө албайбы билбейбиз. Бу Арап агайыбыздын байбичелери барбы бул жерде? Тууган уруктары? Ол дагы ушул немеде ош электрода иштеп багындай байланышка эме болду. Алдыбы? Ассаламу алейкум, кандайсыз? Арап эке, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Туулган күнүңүз менен. Туулган күнүңүз менен. Ой, Салия деген карындашыңыз жөнөттү. Москвадан атайын ушу менин карындашыңыз бар экен го, Салия деген. Салия же, Мария же, мына ушул бардыгы мынакей көрсөтүп койсоңуз, ушул үйдө турат, сизди куттуктап атат. Мария же менен сүйлөштүрүп коюң. Рахмат. Кам болбоду. Азыр жумушта экенсиз да? Арап ошо неме түменден Салия сени мени кездеңи куттуктап мына телевидениябыз. Меннен программасы. Меннен программасына ошо бизди
атайын айтып ошол жака жөнөтүптүр. Ошого баягы сени келсин деп бытырып аткан ошодон болгон экен. Азыр келип бизди куттуктап атат телевидениядан. Салияга ошо эми немең рахматың айтып кой эми. Биз айтып ыйлап сыктап отурабыз эми. Ролдоо экен. Жакшы кылыптыр. Тынч болгула рахмат ооба. Onu bilmepti de daярданып бармак экенбиз onu билген. Жок, сурактар. Эме эжеме калоорум жездем экөө бактылуу карылыкты сүрүшсүн, бала чакасын убайын көрсүн, кыздан кызмат, уулдан урмат көрүшсүн, не тилесе тилегине жетсин. Экөөң эки дүйнө бактылуу болгула. Не дейм ушу үйүңүз дайыма нанга толсун, башка толсун дегендей. Ушу тууган урук ушинтип катташып жүрө берели, сиздин жакшылыктарыңызга эле күбө бололу. Жездем экөөң ошо тилеген максатыңарга жеткиле. Балдарыңар бардыгы бактылуу болсун, ыймандуу болсун, акыл эстүү болсун, силерди сыйлаган жакшы жаштардан болсун. Рахмат айтпаңыз. Бүгүн туулган күн болуп атат Мария эжебиздинчи. Жакшы. Куттуктап коеюң эми учурдан пайдаланып бир жакшы сөздөрүңүздү айтып деп, анан учураша беребиз. Көп тилейм ушу өмүрүң узун болсун, дайыма актастыркондорду жайып. Экөөң өмүрүңөр узун болсун, дайыма бирге арып, бирге карыгыла, бактылуу болгула. Асманыбыз ачык болсун, актастыркон жайып, бала чакаң менен, туугандарың менен ойноп күлүп жүрө бер. Дайыма чың ден соолукта бол. Рахмат. Бул эжебиз сүйлөп койбойбу, Ошо келини Салиянын. Ошону айтам да. Анан Салия тарым жүрбөзбү менин келинимге сүйлөтпөй койдум деп. Келиңиз. Анан бир туугандардын арасында бактылуу карылыкты кечириң. Өзүм апама да салам. Кайненеңизди сагындыңызбы апаңызды? Салия эже, мына караңыз, кийин көрөсүз. Мынакей келиниңиз аябай сагыныптыр сизди. Рахмат. Бул Салия эженин келини болгон мээриминин жыйынтыгы. Мынакей жакшы кайненелерди, ушинтип апаларды, ушинтип келиндер сагынып турат. Турабы? Мынакей подаркалар тапшырып атат. Жездебиз толкундангандан эшикке чыгып терең дем алып атат. Рахмат. Жолдош эке, бир жакшы бир кулаш жайып, бир жакшынакай бир колуңузду көтөрүп бир бата берсеңиз, сиздин батаңыз анан энебиздин батасы менен жыйынтайбыз. Биздики кыскача эле бата болот деп, мына энеси жакшыраак бата берет. Мали ошо куттуктап келгендер баардыгыңыздарга чоң рахмат. Илайым эч кем болбогула, жакшылык ушу силер бизди силер сыйлайсың, силерди Кудай сыйласын. Ушу бизде силер дагы ушу балдарыңардан ушундай күндөрдү көргүлө. Заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун. Мамлекетибиз тынч болсун, ушу падышалар баардыгы биздин жогоруда иштегендердин баардыгына акыл эс берсин, ушу элибизди алга сүрөсүн, Кыргызстан оңолуп кетсин, жакшылыктар болсун дайым. Баардыгыңарга ден соолук, чоң рахмат дейм. Силерге да чоң рахмат. Кана эми энебиз энелик батасын берсин да, бир жакшынакай. Бүгүн тууган уруктарым чогулуп, ушул бизге бир күтүлбөгөн белек кылам деп ушунча аракет кылышып, буга дагы көп баягы эми мамлекеттин ишин иштеген үчүн билип турам, жон терим менен сезип турам. Ошо кыйынчылыктарга карабай, эшиктин сууктугуна карабай ушул жерге бизди куттуктап аткан Салия сиңдимен өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Ушу өзү күйөө баламдан аябай жакшы бала эле өтүп кетти. Ошонун көрбөгөн күндөрүн көрсүн, балдарынын ушу ажыга апара турган балдар болсун. Эми ушул жерде отурган тууган уруктарыбызга таңыбыз берекелүү болсун, күнүбүз ийгиликтүү болсун. Баарыбыздын үй бүлөбүзгө жакшылыктар ушу эшиктеги алпаккардай жаап турган болсун. Сиздердин да иштериңизге ийгилик. Ушинтип мынчалык келип телевидение тартпаса, балким биз дагы ушинтип таанылып, билинбей кала белек. Биздин үйдө ушу Салия чыгарган үчүн биз дагы мынтип турабыз. Балдарыма дагы бир тууган сиңдилериме, бир тууган агаларым, тайэжелерим келип отурушат, жеңемдер, келиним келип отурат. Баардыгынын иштерине ийгилик.
ден соолуктары чың болсун, баарыбызды курундай доңот бежел өлүм бөдө кырсыктардан алыс кылып жаркыраган жакшы маанайда жүргөндү Кудай таалам насип эткен болсун. Мен айтканыңыздар келсин, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшынакай болгон эң бактылуу үй бүлөнүн дагы бир көрүнүшүн сиздерге чагылдырып атабыз. Урматтуу Жолдош аке, Мария эже, эч качан оорубаңыздар, сиздерге ден соолук каалайбыз. Сиздердин ушундай бала чакаңыздар, урук туганыңыздар бар, сиздер бул дүйнөдө эң бактылуу адамдарсыздар. Албетте сиздердин балдарыңыздар сиздер бар үчүн жашоо керемет деп жашап жаткан учуру ошо балдардын бешенесине бар болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушундай бир бейиштин образында болгон дагы бир ата менен апаны тарттык. Эгерде сиздердин да ушундай бир шайыршат, шадырашатман, ушундай ак жүрөк апаңыздар болсо, анда куттуктап ушинтип көңүлүн көтөрүүгө шашыңыздар. Себеп дегенде ата эне ыраазы, Алла ыраазы деген пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар. Ошон үчүн ар бир ата жана апа ушул программага тартылууга татыктуу деп ойлойм. Ат жөнүм Мырза Казимкулов, алда телефондорго чалыңыздар, 7 дуанга барып сиздердин апаңыздар, атаңыздарды жана бир тууганыңыздарды куттуктаганга даярмын. Жакшы туруңуздар.